Muratova Хатиже, улутум түрк, бирок Кыргызстанда чоңойгом. Төрөлүп бул жактан өскөм. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көк Жар айылында. Мен ата-энем деле Ошто төрөлүп өсүшкөн. Мен чоң энелерим экинчи репрессия убагында, Сталин убагында 1944-жылы бул жакка келип калышкан, Кыргызстанга. Чоң энелерибиз бул жакка келгенде кыргыздар өздөрү деле кыйналып жашаган учуру болгон. Согуш болуп аткандан кийин өздөрү дагы тамак аш тапкандан кыйналып жүрүшкөн, жумуш жок, акча таба албайт. Бирок келгенде жаман мамиле жасашпаптыр, өздөрү ошондой болсо деле. Жакшы мамиле жасашкан деп айтышат эле. Жакшы тосуп алышкан, өздөрүнүн нанына бөлүп беришкен. Биз жумуш болсо жумуш кылып жардамдашканбыз. Өздөрүнүн үйүнү деле анчайым болгон эмес да, кичине болгон, өздөрү көпчүлүк болуп аткан эмес. Бирок бизге дагы сырттан орун берип, жардамдашкан. Биз жумуш болсо жардам берип иштегенбиз. Ошону кайра нан, буудай болсо буудайларын бөлүшкөн деп айтчу. Атам аты Муратов Искендер. Атам 59-да азыр. Мүнөзү аябай шаңдуу киши. Дайым күлүп, жылмайып жүрөт. Менин атам дайыма өзүңө сак бол деп айтат. Туура жолдон адашпа деп айтат. Дайыма ушинтет. Бирөөнүн акысына кирбе, калп айтпа, эмне болсо да чындыкты сүйлө деп ушинтип айтат. Сөзүңө аяр бол, адамдарга аяр мамиле кыл деп ушинтип тарбиялайт. Апамдын аты Муратова Эльмира. Апам деле ошондой, аябай жылмайып жүргөн аял, дайыма күлүп, бирок эми жини келсе урушуп коет келе бизди. Апам болсо, алда өзүңө сак бол дейт биринчиден, ошентип айтат. Кыз балдар айрыкча өзүңөргө сак болушуңар керек. Ар кимге ишенбе, адамдарды жакшы таанып бил, бар жоңду айтып бере бербе деп ушинтип тарбиялайт. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз, мен 5-симин. Эң улуубуз агам, андан кийин 3 эжем бар, менден кийин кичүү иңим бар. Алар да Ошто жашашат. Айтып өткөндөй эле үй бүлөдө 5-симин мен. Эркеси деп айтсам болот да, менден кичүү иним бар, бирок мен кыздардын кичинеси болгонума эркемин. Өзүм бир туугандарым деле мени эркелетишет, эжелерим, агам. Иним деле керек болуп калса эркелеп калам да аларга деле. Мектепти да Ошто окугам. Көк Жар айылынын орто мектеби бар. Ошол жактан билим алдым. 11-класска чейин кыргыз мектепте окугам. Кыргыз класста. Классташтарым бүт кыргыздар болчу. Мен өзүм жалгыз түрк болчумун классымда. Кыргызстанда кыргыз тилинде билим алгам. Окуу убагында музыкалык мектепке барып, ал жакта комуз үйрөнгөм. Атам аябай музыкант болушумду каалап, ошентип айтчу да мага, музыкант бол кызым. Ошондой болсо эл жер тааныйсың, эл жер көрөсүң. Өзүм да кызыгым болчу мен аябай. Анан комуз үйрөндүм. Университетине 2021-жылы окуу жылында тапшыргам. Окууну аяктагандан кийин эле ОРТ тапшыргам. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп, тесттин жыйынтыгы чыкканда эле дароо Манас университетинин сынагына тапшыргам. Анан бул жакка сынакка келип, Оштон сынакка кирип, жыйынтык чыккандан кийин факультет тандап баштаганбыз. Мен негизи музыка же эл аралык мамилелер бөлүмдөрүндө окуйм деп ойлогом. Анан мен кичине кезимден эле атам музыкант бол кызым, сахналарда жүр деп ошентип айтчу да. Анан менин апам өзү деле комуз чертчү. Жаш кезинде комуз чертип, бийлеп, бий группалары бар болчу, өзү бий үйрөткөн. Ошентип сахналарда жүргөн аял да, ырдап. Ошон үчүн атам мен дагы ошондой болушум каалап, дайым колдоп келген. Өзүм музыкалык билимим бар болгон үчүн музыка бөлүмүн тандадым тесттин жыйынтыгынан. Анан бул жакта өзүбүздүн факультетте бөлүмдө дагы өзгөчө сынак болот. Ырдап же инструментти аспап чертсең, аспапты чертип көрсөтүп бересиң же ырдап бересиң. Анан озаки суроолор болот, музыка боюнча, теориясы боюнча, музыканттар боюнча. Анан ошентип өтүп калдым бул жака.
Bizde Манас университетинде даярдык окутулат. 1 жыл тил. Кыргыздарга түркчө, түрктөргө кыргызча. Мен 2 тилди де билгеним үчүн сынак тапшырып, тил боюнча дагы өтүп, анан 1 курстан окуп баштадым. Биринчи келгенде эле өзгөчө болгон мен үчүн аябай. Башкача система, башкача эки өлкөнүн окутуу системасы менен болот да бул жакта билим берүү. Ошон үчүн башкача сезилген. Кыйналган башында мугалимдер түрктөр да иштешет, анан кыргыз мугалимдер деле иштейт. Кыргызстанда таанылган, билинген мугалимдер бизге сабак берет. Анарбек Ибраев, Карагул Тиленчиев, Эльвира Насранбекова дегендер, Айша Саралаева өзү концертмейстер бизде сабак берип, мен кураторум болчу. Эльвира Насранбекова Комуздан эжекем. Карагул Тиленчиев бизде бөлүм башчысы, анан хор сабагын берчү, бизге теория сабагын берчү. Анарбек Ибраев болсо өзү вокал сабагын берет. Түркиядан келген дагы өтө билимдүү, күчтүү мугалимдерибиз бар. Алардан деле сольфеджио сабагы алчубуз. Анан мен 2 аспап боюнча ойнойм. Комуз, анан түрк элдик музыка, түрк элдик аспабы баалама деген 2 аспап, элдик аспаптар. Анан жалпы фортепиано сабак алгам. Фортепианода ойнойм. Конкурстар, сармердендер биздин университеттин өзүндө уюштурулат. Көп жолу эле болот, студенттер катышат. Дайыма таланттуу студенттер келет, башка окуу жайлардан деле. Андан сырткары мен өзүм билим жакшы алдым деп ойлойм. Бул жактан күчтүү билим алдык. Мугалимдер дайым колдоп, коштоп жүрүштү. Кандай эмне болбосун, концерттер болбосун, колдоп чык, черт, ойно деп ошентип эле бизди чыгарышчу сахнага. Өзүбүздө концерттерди көп уюштурабыз биз окуу жайда. Башка бөлүмдөгү мугалимдер айтып калат, силер кечке эле концерт уюштура бересиңер, биз барып жетишпей калдык, силер кантип даярданып жетишесиңер, кантип убакыт ушунча жеткиресиңер деп сурап, күлүп тамашалап калышат да, ушундай. Ошон үчүн сахнада да көп жолу болдум. Даярмын сыртта сахнага чыгууга деп ойлойм. Азыркы алдыда планым биринчи магистратурага тапшырдым. Окуумду улантуу биринчи максатым. Кайра эле Манас университетинин коммуникация бөлүмүндө, факультетинде окуйм деп пландап атам азыр. Башында чыгармачылык боюнча кетем, буюрса өзүм сахналарда жүрүп, конкурстар болсо, жарыштар болсо, ушундай. Кийинки убакытта магистратурамды, анан аспирантура, докторантуралар бүткөндөн кийин окутуучу болом. Жаш кезде көбүнчө чыгармачылыкка убакыт бөлөйүн деп пландап атам. Мен атам да, апам да түрк, туугандарым да баары түрк бизде. Апам көбүнчө биз эки улуттун деле каада салтын алып жүрөбүз, тамактары деле ошондой. Кыргыздардын тамактары да, түрктөрдүн тамактары да жасалат, үйдө экөөбүз тең бар. Көбүнчө биз ошто болгондугубуздан аш көп жасайбыз, плов, өзбек плову көп жасайбыз. Түрктөрдүн суюк тамактарын, чечевичный суп дегендерден жасап, апам ошентип даярдайт. Пельмень, кыргыздардын үйүндө кандай тамактар даярдалса, бизде деле ошондой. Биз айылда кыргыздар менен эле жашайбыз, бүт кошуналарыбыз аралаш жашайбыз биздин бир айылда. Кыргыздар так сүйлөгөн эл, мага ошонусу жагат. Болгондо болгондой айтат, бетке айтат. Ошондой түз сүйлөгөндөрү жагат мага. Каада салт адаттарынан тойлордо болгон адаттары жагат. Кыз узатуу эмеси мага аябай жагат да, өзгөчө менимче. Түрктөрдө деле бар, кына той деп коет аны. Бирок кыргыздардыкынан башкача бар, өзгөчө да. Жакпаганы болсо, адам каза болгондо кылган адатты жакпайт да, той сыяктуу өткөрүлөт, эл көп чакырылат, тамактар даярдалат. Ошону туура эмес деп ойлойм. Негизи түрктөрдө аза күтүлөт, тамак жасап болбойт да, кошуналары тамак жасап, ошол үйгө алып келип тамактанышсын, ачка калбасын, өздөрү даярдай албайт эми деп ошентип карашат да. Мыймандар тосулбайт, андай чакырылбайт. Чакырылса деле алар келип Куран окушуп үйдө ошентип эле кетишет. Тамактануу деген андай адаттар болбойт. Мыйман тосуп атканда бизде айткандай аш биринчиден, анан манты жасалат. Шорпо даярдалат. Анан биз жакта беш бармак деген анча даярдалбайт, бирок өзгөчө күндөрдө, тойлордо болуп калат.
Мен өзүм мантыны жакшы көрөм. Манты жасаганды да жакшы көрөм. Жагат. Негизи тамак түрктөрдө тамактын түрү көп негизи. Дайыма даярдалып жүргөндөр да көп. Сарма, долма дегендер бар. Чечевичный суп көп даярдалат ал жакта. Манты деген бар, алда майда манты болуп калат, аларда дагы бар. Окшош тамактары бар. Үй бүлө куруу бизде ар түрдүү негизи. Бир жаш эмеси жок да. 18-де турмушка чыккандар деле болот, 25-30га чейин жүргөндөр деле болот. Убакыт келип калды деп зордоп эме кылган анча жок биздин адатта. Өзү билет, окусун, жумушун иштесин, өзү карап көрсүн деп ушинтет. Кудалап үйлөнтүүлөр деле болот, бирок азыр заман өзгөрүп, баары бир жаштар өзү таанышып, өзү алып барышат, өздөрү айтышат, таанышкыла деп ата-энеси менен тааныштырат, анан үй бүлөлөрдү тааныштырат, анан кызды сурап келет бала жактан үйүнө. Бизде кыргыздарда чоңдор баары эле сөйкө салып келет го, бала барбайт, бизде эркек баланы деле барат. Ар кандай да азыр эки салтты бири-бирине кошуп жашап калганбыз да биз. Ошо кимге кандай туура келсе ошондой. Туркиядан болсо күйөөт бала тарап, күйөө бала өзү да эле келет, ата-энеси да келет, чогуу. Бизде өзүбүздүн туугандардын арасында болуп калса, бизде деле чоңдор, ата-энелер барып кызды сурашат, жаштар чыкпайт. Же болбосо барып сөйкө салышат, шакек салышат, ушундай адат. Канча чогуу жашасак да, кээ бир салттар туура келбей калат, анан түшүнбөстүктөр болбосун, туура эмес болуп кетпесин деп, негизи үй бүлө курган анча эме кылышпайт да. Туура келбей калат, түшүнбөстүктөр болуп кетпесин, үй бүлөдөн кийин эки элдин ортосунда чоңоюп кетпеш үчүн анча деле үй бүлө курбаптыр буга чейин. Анан биздин бул жакта саныбыз аз болгондуктан түрктөр аралашсак, баары бир өзүбүздүн саныбыз да азайып кетет, жок болуп кетпейли, өзүбүздү дагы саныбызды көбөйтөлү деген ойдо өз ара үйлөнүптүр да, өз ара үй бүлө куруп жүрүшкөн экен. Азыр бирок эч ким деле эч нерсе дебейт. Сүйүү макул, сүйүптүр деп эле айтса керек деп ойлойм. Сиздин жигитиңиз барбы, сүйүп? Жок, мен башынан сүйөт элек. Андайга кичинемин деп ойлойм азыр дагы. Бирок ойлонуп көрбөптүрмүн мындай темада. Ата-энем кандай кабыл алат билбейм. Бирок баары бир баш түшүнүү менен эле кабыл алса керек деп ойлойм. Эми кызым өзү карап көргөндүр деп, таанышалы деп ошондой шанс берсе керек деп ойлойм таанышууга, жок дегенде. Үй бүлө курууга чейин кандай болот ойлонуп көргөн эмесмин, чын айтсам. Мен материалдык жактан бир эле ошол жаат караганды туура эмес деп ойлойм. Ал эң туура эмес нерсе. Себеби чогуу деле иштеп, жумуш кылып, бир нерселерге жетишсе болот, үй деле алса болот, машинасын деле алса болот. Азыр машинасын эле карап калган чын эле кыздар. Анан махыр дегенде мен түшүнбөйм, чын айтсам. Ал кандай эмне деген экенин билбейм. Түшүнбөй эле калгам. Баланын биринчиден мага кылган мамилесине, ата-энеме кылган мамилесине карайм. Кандай мамиле кылат, сый көрсөтөбү, ата-энем сыйлайбы, мени сыйлаш керек биринчиден. Анан мен музыкант болгонум үчүн көбүнө туура эмес да, балдардын музыкант эми сахнада жүрөбү, кандай болот деп ойлошот. Ошон үчүн мен кесибимди да сыйлаш керек, мени колдош керек биринчиден. Мен биринчиден ошону сүйлөшөм го. Мен кесибим боюнча иштейм, кесибимди алып барам. Мен кесибимди сыйласаң, колдосоң, анан ойлонобуз, үй бүлө курушту деп айтам го. Мен барып көрө элекмин, ата-энем барып көрүп келишти. Ал жакта Кара деңизде, менин атам Артвин деген шаар бар Кара деңизде, ошол жактан болот. Апамдын деги болсо Ризе шаарынан болот, ошол жакта туугандарыбыз. Мурда биз бул жака келелек учурда менин чоң аталарымдын аталары Грузияга барып, Батумда жумушка барышкан, ошол жакта жашап калышкан. Бирок туугандарынын жарымы Кара деңизде, жарымы Батумда болуп жашап жүргөн экен, иштеп. Анан ошондон кийин Сталин убагында бул жака келип калышкан. Туугандарыбыздын ал жакта калгандары деле бар. Азыр деле атамдын туугандары Батумда жашашат. Апамдын Ризеде туугандары бар. Барып жакында эле көрүп келишти. Конок болуп бири-бирин дагы эле таанышат.
Мен ата энемде андай ой болгон эмес. Айтышат, биз бул жакта отурукташып көнүп калганбыз, биз жакшы, биздин мекенибиз эле да Кыргызстан азыр. Биринчи келген учурда биздин чоң аталарыбыз кайра кеткиси келген экен. Баары бир туугандары калган ал жакта, үй жайы ошол жакта болуп калып калган үчүн кайра баргысы келген. Бирок саясий кырдаалга байланыштуу бара алган эмес. Алар да бул жакта отурукташып калган. Азыр ата энем дагы, мисалы үчүн мен өзүм деле ал жака барып кайра жашап калалы деген ой жок да. Бул жак Кыргызстан мекенибиз. Бул жакта өмүрөлүп өскөндөн кийин эме дейт го, туулган жердин топурагы алтын деп, ошондой эле да биз үчүн. Албетте иштегени, жумушка, билим алууга, өзүмдү өнүктүрүүгө барып иштеп же окуп келсем деген үмүтүм, ниетим бар. Болгум келет, чет өлкөлөрдө айланып келгим келет. Бирок кайра Кыргызстанга кайтам деп ойлойм да. Биз негизинен бир тууганбыз, биз бир тектүү элбиз. Мурдатан тарыхыбыз бир биздин, ата бабаларыбыз бир деп айтышат. Ошон үчүн сыйлап, бири-бириңерге жаман сөз айтпашыңар керек деп үйрөткөн. Эмне болсо да биз бул жака келгенде жакшы мамиле жасашкан, бизди конок катары, бир тууган катары тосуп алышкан. Ошого жараша мындан кийин деле силер ушундай мамиле кылышыңар керек деп айтчу да. Башка мамлекеттерге барып, чет жака көрүп келдим. Кыргызстан айткандай эле менин мекеним. Бул жактан төрөлүп өскөм. Мекеним деп эле кабыл алам. Турция деле албетте менин экинчи мекеним. Ошентип эле айтам. Өзүм улутум түрк, баары бир бул жакта чоңоюп өссөм деле, туугандарым Туркияда көп. Ал жакта эле менин мекеним. Эки мекендүү болуп сыймыктанып жүрөм. Кайсы жака барсак деле Кыргызстанга кайра кайткым келет. Кыргызстандын тоолорун сагынгам. Мен үчүн тоо аябай маанилүү да. Тоодо жүргөн, баскан, эс алган эле жагат мага. Эң жакшы көргөнүм ошол. Кыргызстандын эле жаратылышы жагат, суусу жагат, чынында таптаза суу, даамы башка. Элдер жагат, Кыргызстандагы мамилелери жагат, курут жагат. Курутту сагынам, бир жака барсам эле биринчи курут салам сумкама. Ошо кымыз жакшы көрөм өзүм. Чалап, аралаш дегендерди айрыкча. Ошолорду сагынам. 3 айдан ашык жүрүп көргөн эмесмин чет жакта, бирок 3 ай деле мага жетиштүү эле болгон да. Ата энем да бул жакта болгон үчүн, балким бир туугандарым бул жакта болгон үчүн чыдабайымбы билбейм, бирок кайра Кыргызстанга кайткым келет.